Президенттин бир тууганы Бакай банкына ээлик кылабы, жоо айтылды. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун бир тууганы Бакай банкка ээлик кылат, ошондуктан аны Олимпиада оюндарында жарнамалап жатат деген пикирин Алтынай Арстанбекова аттуу жаран жазган. Бул тууралуу президенттин маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Ордунбеков өзүнүн пикирин жазып, маалыматты төгүндүдү. Сөз эркиндигинин мүмкүнчүлүгүн кыянаттык менен пайдаланып, адепсиздик билдирүүлөрдү, так эмес маалыматтарды, жалган жалаларды тараткан кесиптештер бар. Көп учурда аларга теңелбей, көңүл дагы бурбай келебиз. Бул жолу дагы жооп бергибиз келген эмес, бирок тактап кетейин. Төмөндө Алтынай Арстанбекова аттуу жаран өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына президент Садыр Жапаровдун бир тууганы Бакай банкына ээлик кылат деген жалган маалыматты жарыялаган. Бул такыр чындыкка туура келбейт, карандай калп, курулай жала. Райкүл Жапарова банкка ээлик кылбайт, керек болсо 0,1 дагы пайызга үлүшү жок экендигин билдиребиз. Арстанбекованын мындай жууругун атайын жалган билдирүү таратуу менен өзүнө көңүл бурдурууну максат кылып жатат деп эсептейм, деп билдирди Ордунбеков. Маалымат Булак, Коом пресс. Ой, молодец, молодец, молодец. Бирбит 40 секунд тарыхты жаратышты. Бирбит 40 секунд. Азаматсың балам, Мунарбек Сейитбек уулунун сүрөгөн машыктыруучусунун видеосу тарады. Кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулу Париж шаарында өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарынын финалына чыкты. Олимпиадага бокс боюнча 57 килограммга чейинки салмакта катышкан кыргыз мушкери алгачкы жүрүшүн 1-8 финалдан баштаган. Анда кубалык Орта Падригез менен беттешип, 3-2 эсебинде атаандашын жеңип чейрек финалга чыккан. Чейрек финалда кыргыз мушкери 2021-жылы дүйнө чемпиону болгон америкалык Джамал Харви менен беттешип, аны дагы 3-2 эсебинде жеңди. Социалдык тармакта мушкердин жеке машыктыруучусу Бегана Султанбаевдин таймаш майданында Мунарбек Сейитбек уулун сүрөп колдогон видеосу тарап жатат. Видеодо машыктыруучунун сүрөп ыйлап жеңиштен кийин кубанганын көрүүгө болот. Жарым финалда ал болгариялык Харви Ивенс Диас менен беттешет. Бул беттеш 8 августта өтөт. Ал эми боксчунун жеке машыктыруучусу Парижге эмнеге барбай калганы айтылды. Улуттук олимпиада комитети ар бир спортчу менен курама команданын башкы машыктыруучусуна: Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге Дасыккан тажрыйбалуу айдоочу Шабдан мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалары сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгаарда кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, выход 1, байланыш номерибиз +7 901 904 93 93. бараларын билдирген. Ал эми Бегана Султанбаев Мунарбектин жеке машыктыруучусу болгондуктан Кыргызстанда калган. Мунарбекти 20 жылдан бери машыктырып келген Бегана Сагай Бишкекти телевизор алдында секундант болгон. Шакерти үмүтүн актап жарым финалга чыкты. Кыргызстандыктар социалдык тармакта өлкө башчыларынын белгилеп, Султанбаевди Олимпиадага жөнөтүү керек деген. Машыктыруучу 8 августта өтө турган жарым финалда боксчунун жанда болушу зарылдыгын айтууда. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Молодец, sen oynatıştın. Oy молодец, kocaman gol. 20 yıl beni. Oyna. O zaman. Sen, oyna. Ulan. Oy молодец. Birbit 40 sekund tarıхты жаратышты. Birbit 40 sekund. Oy молодец. Bunlar ballar gönlünü kütürgöndür. Oyna. Oyna, bas sol, at. Oyna, at, kütmek. Ses gel aynı kılavuzda. Ses gel bunlar. Ses gel, başımda. Turba atayım, turba. Oy молодец. Karagalar diyor, bizge. Чычкан Капчык айында унаа жолу ачылды. Кече Бишкек-Ош жолунун бир бөлүгүндө сел жүрүп, трассаны жаап калган болчу. Транспорт министрлигинин кызматкерлери тазалоо иштерин аткарып, жолду ачты. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Орусияда айдоочу эки кыргызстандыкты сүзүп кетип, алардын бири каза болгонун маалымдашты.
Орусиянын Ленинград облусунун Всеволожский районунда айдоочу 2 жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Экөө тең Кыргызстандын жараны. Кырсыктын кесепетинен алардын бири ошол жерден каза болсо, экинчиси ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу Орусиянын Ички иштер министрлигинин Санкт-Петербург жана Ленинград облусу боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кырсык 2 августта катталган. Бүгүн саат 21:00 чамасында Санкт-Петербург, Запорожье, Прижерск унаа жолунда Всеволожский районунда Subaru Forester үлгүсүндөгү унаанын 67 жаштагы айдоочусу рулду башкара албай калганын, өзүнүн айтымында эсин жоготкон жана жолдон өтүп бара жаткан 23 жаштагы 2 жигитти сүзүп кеткен деп айтылат Telegram каналда. Андан соң унаа оодарылып, жөө адамдар басуучу жолго чыгып кеткенден кийин күйүп кеткен. Жөө жүргүнчүлөрдүн бири алган жаракатынан окуя болгон жерде каза болсо, экинчиси оор абалда медициналык мекемеге жеткирилген. Фонтанка басылмасынын маалыматы боюнча жөө жүргүнчүлөр Кыргыз Республикасынын жарандары укук коргоо органдары иликтөө иштерин жүргүзүп, окуянын бардык жагдайларын такташууда. Маалымат Булак, Серип Медиа. Афганистандын анар суусундугу Өзбекстанда да кооптуу деп табылды. Өзбекстанда Афганистанда өндүрүлгөн анар ширеси кошулган суусундукта азорубин Е122 боюгу ашыкча экендиги аныкталды. Лабораториялык изилдөө суусундуктун курамындагы азорубин Е122 боюгу нормадан ашканын көрсөткөн деп жазат газета Чекит.уз. Суусундуктун таңгагындагы маркада тамак аш азыктарынын коопсуздугу боюнча жалпы техникалык регламенттин талаптарына жооп бербей турганы белгилүү болгон. Аталган өлкөнүн техникалык жөнгө салуу инспекциясы белгилегендей, жогоруда көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актыларды аткарбоо, техникалык жөнгө салуу, стандартташтыруу, метрология жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча мыйзамды бузуу катары каралат. Маалымат Булак, Кактус Медиа. Бишкекте $30.000 алып, бизин жашырып кеткен жаран кармалды. Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери алдамчылыкка шектелген жаранды кармашты. Бул тууралуу аталган милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өткөн жылдын 16-июнунда жаран милицияга кайрылган. Ал 2023 жылдын 6 апрелинде батир сатыш утуусу менен $30.000 ээлеп алып, андан соң байланышпай жашаган жерин жашырып кеткен жана бул жаранга карата чара көрүүнү суранган. Аталган фактынын негизинде 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү делип 2000 жылы туулган жаран кармалган. Ал кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Маалымат Булак, репортер KG. Төрөбаев бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ачууга даярдыктардын жүрүшүн тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайынын министри Бакыт Төрөбаев менен Кытайдын Цинцзян уйгур автономдук районунун элдик өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Чун Хунмей Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы жаңы бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ачылышына даярдык көрүү боюнча жыйын өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун жана Барскоон Үч-Турфан Аксу багыты боюнча унаа жолдун курулушунун оң динамикасын белгилешти. Ошондой эле жолугушуунун алкагында тараптар биргелешип курулуп жаткан инфраструктуралык объектилерди көрүп чыгышты. Белгилей кетсек, 2023 жылдын май айында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жаңы бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ачуу боюнча макулдашууга жетишилген. Бедел көзөмөл өткөрүү пункту жакын арада ачыларын пландалууда. Маалымат Булак, Кабар KG.